New TV шоу программасы бардыңыздарды көргөнүзгө кубанычтабыз. Мен Арсен Султанов. Бардыңыздарга ассаламу алейкум. Урматтуу телекөрүүчүлөр. Эшикте аба ырайы эң сонун. Биз дагы бүгүнкү программага даярбыз. Жагымдуу маанайды тартууга даярбыз. Командабызга кош келдиңиздер. Арсен Султанов, New TV шоу. Биз баштадык. О! Алтынай. Эфир жыйынтпайбыз. Кечке тартылганда таксисттердин баары Алтынай эмес Айша Канычка деп чакырышат. Кээ бирде 10%. негизи андай болгон эмес. Жада калса май. Алдабай туруңуз, Алтынай жылмап да калып койсун. Бизге детектор эле жооп берип койсунчу. Албетте, туура эмес. туура эмес. Кандай элестетесиз? Жөн эле жүрөктө. Бул жакка тартып берейинби? Жок. Бул жаккабы? Ошондо мен сүйүн тартышым керек. Депутат болоюн деген оюм жок. Эч качан болгон эмес. Инстаграмда хейтерлер менен разноразга түшүп турасызбы? Анда-санда болот. Бала деп хейтерлерге жылмайып коюш керек. Жок, аларга мынтип эле коюш керек. Актриса, модель, суп-сулуу Алтынай Эмилбекова бүгүн бизден отур. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз? Сонун. Маанай. Жакшы. Эшикте жамгыр жаап атса деле бирок сиз жылмай эле жүрөсүз. Эми жамгыр эчтеке болбойт. Бул деген жаратылыш да. Алтынай, бүгүнкү программада сизди түз эфирде New TV шоу программасында көптөгөн оюндар күтүп жатат. Ага сиз бүгүнкү платьяңыз менен даяр болушуңуз керек. Даярсыз? Жок, сиз эми кыйын немелерден өтпөңүз. Эми, Алтынай, кандай жаңылыктарыңыз бар бүгүнкү телевизиялөргө бөлүшө турган? Чоң деле жаңылык жок. Азыркы учурда көптөгөн проекттер менен иштеп атам. Көчмөндөр оюндарында маркетингин алып, чоң командабыз менен биргеликте Кыргызстандын келечегин куруп атабыз десек болот. Ошондо сиз бир учурда 5-6 жумушка дароо эле кириштиңиз. Мен өзүм мамлекеттик кызматта иштейм, бирок акыркы 2 айда эс алуу алдым. Башка проекттерге барып көрөйүн деп. Анткени 9-дан 6-га чейин иштеп, көп жерге барбай да калып аттым, көп жерден калып аттым. Ошол жерде туулган күнгө да барбай калган учурлар болду жумушума байланыштуу. Эми бүгүнкү программада сиз эми жумуштан чарчап келдиңиз болуш керек. Азыр бизге ошого байланыштуу оюнубуз бар. Биз сизди азыр бир аз релакс абалына келтиребиз, эс алып каласыз. Бизде биринчи оюнубуз мен эмес. Биз суроолорду окуйбуз, эгерде сизге тиешелүү болсо, ооба жок деп жооп берип кетебиз. Даярбыз, а? Тиешелүү болбосо жооп бербейм. Тиешелүү жок болсо, ооба жооп бербейсиз. Эгерде болуп калса, ооба жок. Ооба. Даярбызбы? Аракет кылайын. Биринчи суроо. Атаандаштарыңыз барбы? Бар. Инстаграм аркылуу көп акча тапса болот деп ойлойсузбу? Мүмкүн, бирок таппайм. Зеригип эфирге барбай койгон учур болду беле? Болгон. Сүрөттөрдөгү лайк, комментарийлерди карап текшерип турасызбы? Ооба, анткени адамдардын ачуу тили көп. Чыныгы сүйүүгө ишенесизби? Чыныгы сыйга ишенем. Мага турмушка чыгыңыз десем, ооба дейт белеңиз. Ушинтип эле чакырып коесузбу? Жок, сиз айтпайсызбы? Чыкмакмын. Кыргыз болсоңуз, албетте чыгам. Башка улуттардын балдарын карабайм. Алло, жеңе. Ооба дейт. Ооба, келиңиз. Жок, кыйнаган жок, өзү эле ооба деди. Макул. Аз. Эми бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып атпайсыз. Бул сизге. Чыпалак. Эмеси, бизге жеңелерсе келип калды, мен жеңелерим Кабастан келишти. О. Алтынай. Суп-сулушка Алтынай. Арсен Султанов жеңелерибизге чоң рахмат келтиргенде. Нарындан бери келишти. Нарындан? Ооба. Эми биз сиз менен бирге нарынга кеттик. Эфир бүттү. Эфир жыйынтпайбыз. Кеттик.
Программа сулантабыз, нарындан жаңа эле келдик. Бардыгы союн, той бүттү. Эми, тамаша, достор. New TV шоу программасында Алтынай Эмилбекова. Алтынай, айтсаңыз, жакын эле сизди ушул элемнеди долбоорунан да көрүп калаттык. Негизи сиз актриса болуп кеттиңиз ошондо. Кайсыл жак сизге көбүрөөк жагып атат? Моделдик жакпы, актрисалык жакпы, же Инстаграмда сүрөт киргизип акча тапкан жагыбы? Негизи жаш болгондуктан өзүмдү ар тараптан көрсөткүм келет. Ошондуктан элемнедей долбооруна да тартылып калгам. Негизи көп чакырышат, бирок убакытка байланыштуу көп тартылбай калам. Акыркы скетчке тартылганда таксисттердин баары Алтынай эмес Айша Канычка деп чакырышат. Кээ бирде өзүм атымды унутуп кетем. Ким эле чакырып атат деп. Ошол акыркы күндөр Айша Канычка болуп калдым. Инстаграмдан да ошентип мени аташат. Мен билишим боюнча сиз дагы ушул бир саясатка да бир аз жакындаган жакта иштейсиз. Ал жакта кандай ийгиликтер бар? Балким буюрса сизди депутат жагынан да көрөбүзбү? Негизи өзүм элдер аралык мамиле факультетинин саясаттуу кафедрасын бүтүргөм. Саясатка жакын элемин. Жакын эле эмес, бул мен адис катары иштейм. Ошол каяктан акча төлөсө ошол жакта иштейм деп айтам. Депутат болоюн деген оюм жок, эч качан болгон эмес. Мүмкүн сери кардинал болушу мүмкүнмүн. Анан кыздын барган жери турмуш эмес. Ошондуктан турмушка чыксам 9-дан 6-га чейин иштеймби же аял боломбу? Кайын журтума жакпаган келин болгум келбейт. Ошондуктан албетте өзүмдүн кичинекей жеке бизнесим болсом деп кыялданам. Эми, New TV шоу программасында түз эфирде бизде экинчи оюнубуз бар. Бул детектор лжи деп аталат, кыргызчасы аферист деп аталат. Биз буга чейин сизге аферист. Биз буга чейин сизге датчик келгенбиз. Ал датчик сиздин жүрөгүңүздүн согушун текшерип турат. Азыр бул жакта биздин кесиптештерибиз карап турат. Бардык диаграмманы. Сиздин максатыңыз калп айтпаш керек. Бардыгына ачык, айкын жооп беришиңиз керек. Аракет кылам. Ооба. Анан жылмай коюн алдап койсоңуз, датчик сразу билип коет. Билип коет. Эми, даярбызбы? Даярмын. Даярсыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, добушун бийигирээк кылып көтөрөбүз. Биринчи суроо. Жүрөктү тыңдайсыз. Жүрөктү тыңдайбыз. Быйыл сөз күйөөгө тиемдеп жүрөсүз анан? Жок, буюрса эмдиги жылы. Буюрса эмдиги жылы. Биз бирок ишенбейбиз, биз датчикке ишенебиз. Бизге датчик туура жоон айтып берип койсо. Туп-туура. О! Туп-туура. Көрдүңүзбү? Инстаграмда хейтерлер менен разноразга түшүп турасызбы? Анда-санда болот. Анда-санда болот. Анда-санда болсо. Өзүмдүн атым макташ үчүн. Бизге туура жоон жаңыртып берип койсо. Алтын эже алдаган жокпу? Туп-туура. О! Разноразга түшүп турган чөтчүндө. Сизге эмне деп жамандайт, сиз эмне деп жооп бересиз? Кандай десем, сөз менен акылдашпайм, бирок орду менен ордун көрсөтүп койгонго ар бирибиздин милдетибиз окшойт. Мыкты. Сиз ошондо күлүп туруп баарын жайлап коесуз. Жок, айткат го, майлап туруп жайлап койгон. Мен жөнүндө. Сизге эмне деп көбүнчө айтканда сиз эмне деп жооп берип коесуз? Негизи негатив көп деп айтпайм. Мен өзүмдү мындай жакшы көрсөткүм келет, бирок негатив өтө аз. Бирок көп күлбөө деп айтышат. Анан мен айта берем да, башкача кыздар оозун чоюп сүрөткө түшсө анда жаман, күлсө да жаман да. Мындай элди түшүнбөйсүң. Ошол алга карабастан күлүп эле жүрөм. Негизи көп нерсе жакпайт экен эч кимге. Инстаграмга жылмайбай түшүп койсоң айтат, эмне маанайың жок, жылмайып түшпөйт белең Алтынай деп. Адамдын эмеси ушундай экен да. Жакшы нерседи да. Сиз башкаларга негатив жазып турасызбы Инстаграмда? Жок, негизи жазбайм. Мен ошол негативди окуганда өчүргөнгө аракет кылам. Анткени ал ошондой чечимге келсе, аны оюн буруш кыйын деп ойлойм. Анда кийинки суроо. Интернетте жагып калган балага комментарий же лайк басып намек таштадыңыз беле? Андай учур болгон. Лайк мүмкүн, комментарий слишком жөн. Азыр текшеребиз. Алтынай бизди сөз менен алдаган болбойт. Бизге детектор туура жоон айтып берсе. Бул албетте Базар жок. Вай, мынакей. Кимге лайк басып комментарий таштасаң? Азыркы учурда эсимде жок. Оңой мен балдар жакпай калды, билбейм. Көңүлүм калды деп айтпайм, бирок чыныгы күчтүү мырза азыркы учурда жанымда жок. Өтө кубат, өтө өкүнүчтүү. Кандай болуш керек? Ошондо спортсмен болуш керек. Жок, негизи мен өзүмдүн болочоктогу күйөөмдү 3
сферадан тандагым келбейт. Бул профессионалдуу спорт, бул саясат, бул шоу бизнес. Мен адам кандай десем, эч ким билбеген, мугалим болуш керек. менен күзгү талашпаган, ошол менден кыйын, менден акылдуураак болуш керек деп ойлойм. Күчтүү да болуш керек, а? Кээ бирде бала кички болуп ушинтсе дагы анын духу чоң бир балбандан да сезилет да. Билбейм, мен ойлобойм андай кички бой, мындай бой деп бөлбөйм адамдарды. Эми азыр сиздин көрөрмандарыңыз көрүп, бүгүндөн баштап залга барып машыгышат. Бүгүндөн баштап шоу бизнестен кетишет. Же балким башка сферадан кетишет. Бүгүндөн баштап алар күзгүнү карашпайт. Болду. Азыр биз ошол баланы эфирдин аягында табып беребиз. Негизи шоу бизнеске кирген адамды аяктан суруп алыш өтө кыйын. Эмне үчүн? Мүмкүн профессионалдуу спорттон кетиши мүмкүн, анткени возраст келип калышы мүмкүн. Саясаттан да кетиши мүмкүн, анткени бизнес тарапка же шоу бизнестин адамдарын сурушкун. Бул деген наркотик сыяктуу да. Бир дамын татып көргөндөн көбүрөөк доза сураганга туура келет. Мен ушинтип эсептейм, анткени шоу бизнестин адамдарын көрүп эле жүрөм, байкап жүрөм. Ошол. Өзүм да кичинекей болсо да турмагым менен аякта да жүргөн учурларым болгон, ошон үчүн. Сиз азыр наркотика деп айтпадыңызбы? Наркотик депчи. Азыр эми телегөрүүчүлөр көрүп кайтат да. Алтынай наркотик дагы колдонобу, а? Деп анан комментарий дагы жазышат да. Атайын жем берип атам да. Эми акыркы суроо калды. Сиздин жылмаюңуз үчүн буюмдун баасын түшүрүп берген соодагерлер болгонбу? Балким кийим алып жатканда сиз жылмайып койсоңуз, макул сага 10%. Негизи андай болгон эмес. Жада калса май. Алдабай туруңуз, Алтынай жылмайып да калып койсун. Бизге детектор эле жооп берип койсунчу. Албетте. Туура эмес. Туура эмес. Алтынай, соодагерлерди эмне деп алдап баасын түшүрүп койсун? Негизи Арсен жада калса майын кызматкерлери мага штраф жазып берет. Амне жазбаш керекпи? Жок, жазыш керек. Кээ бирде айлайм, байке эркектерди кыйнап коюңузчу, бүгүн акчам жок, кой берип коюңузчу десем да жок, чоң кыз праваң чита, мен сага. Балким сиз жылмайбай койдуңуз анда. Жок, кээ бирки учурлар болот, кээ бирки май кызматкер кичине номерим сурап, байке айттым, байке штраф токтоттуңузбу же номеримди сурап, андай да учурум. Кээ бирде настроением жок болсо мындай катуу сүйлөп койгон, бирок эркектерге катуу сүйлөбөгөнгө аракет кылам. Ошондо сиз май кызматкерлердин номери берип койсоңуз, ал сизди коюп коет. Мүмкүн, бирок андай учурлар болгон эмес. Болгон эмес. Канча жолу май кызматкерден түшүп көрдүңүз эле? Күнүгө? Акыркы жарым жылдан бери бир жолу түштүм. Да түшкөндө айттым, байке жарым жылдан бери түшө элек болчумун, кайсы статьяны жазганда билбейм деп. Ошол. Кенерки билбейм, жакшы айдоочумун деп ойлойм, көп деле түшпөйм. Негизи кыздарга руль бербегиле деп айтат го мырзаларчы, коркушат. Туура кошулам. Негизи жолдон кетип баратсаң, кыз мындай машинасын токтотсаң, бул точно кыз токтотту деген учурлар болот да. Сиз машинада басып барат, мен сизди элестеттим да. Автоунаа айдап бара жатасыз. Гай май кызматкери токтотту, сиз өтүп кеттиңиз, боюн атасыз, бир колуңуз менен, бир колуңуз бошоп калса, бир бутуңуз менен рульдап кетиресиз дагы. Бул жерден экинчи скоростка отурасыз дагы, кийинки боюп кетиресиз. Андай эмес. Мен жолдон адамдын өмүрүн эң бийик коём, ошондуктан айдап баратканда бир гана жолду карайм. Жакшы. Эмесе, бизде азыр дагы бир оюнубуз бар. Бирок биз ага дагы даяр турушубуз керек. Эмесе, азыр биз сиз менен 33 суроо 3 минут рубрикасын өтөбүз. Бул сизге эмес. Дал ушул рубрикадан кийин биз 3-чү оюнубузду баштайбыз. 3-чү оюн мен оюмча кызыктуу болот. Даярбызбы? Даярбыз. Даярбыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, эч кайда алсабай турабыз. Себептен Алтынай Эмилбекова бүгүнкү биздин 3-чү раундтагы оюнга катышат. Ал жактан кандай оюнга катышат, кандай көрсөткүч көрсөтөт, баардыгыбыз чогуу биргеликте байкайбыз. Кеттик. Достор, түз эфирде New TV шоу программасы Арсен Султанов. Бизде 3-чү оюнубуз бар. 3-чү оюнга Алтынай Эмилбекова азыр даяр. Эми сизге шарт менен түшүндүрө кетейин. Бул оюн азыр сиздин максатыңыз көзүңүзгө кийесиз. Бул негизи уктармал кийет да, билесиз да. Ооба, билем да. Укталбай кезиндирип ушундайларды кийесиз да. Азыр саат 10 болуп калыптыр. Убакыт келди. Азыр буну көзүңүзгө кийесиз. Сиз эчтеке көргөн жоксуз. Көргөн жокмун. Канча кол көрсөтүп атам? Көргөн жокмун, Арсен. Жакшы, 2 кол көрсөтүп аткам. Эми, азыр биз сизге сөздөрдү айтып турам. Сиздин максатыңыз, урматтуу телегөрүүчүлөр, Алтынай Эмилбекованын максаты дал ушул уккан сөзүн буюмду айтсам, ошол буюмду тартып бериш керек. Даярбыз,
Анда эмесе мен сизге азыр Кандай көрсөм ошондой тартам. Ооба, мен сизге кайсы сөз айтсам, ошону тартасыз. Фломастер сизге? Жок, бир аз оң жакка. Арсен. Тамаша. Тыңдабаңыз. Ооба. Эми, досканы сиз жака бир аз тактачан даярдап берейин. Бул жагында туруп алсаңыз эле болот. Эмесе, Бирге жакындасаң. жакындасаңыз эле болот. Азыр урматтуу телегөрүүчүлөр, эгерде сиздер дагы бир сөз айткыңыздар келсе, анда түз байланышка чыгасыздар. 56 72 шарыбыз коду 0312. Сиз айткан сөздү биз дал ушул тактачага Алтына Эмилбекова тартып берет. Көзү жумулук, мен оюмча тартыш кыйын болуш керек. Азыр элестетипсизби, кыйын бекен? Ооба. Азыр биринчи жеңил кылып берейин. Сиздин максатыңыз азыр смайликти тартып беришиңиз керек. Смайликти. Смайликти. Алтын Эмилбек окушуп калды. Кийинкиси бул бизге Кайрат Кыргызды тартып беришиңиз керек. Кайрат Кыргыз. Бул эмне? Чачы? Макул, чачты элестетип коелу. Дагы. Бүттү. Чач элеби? Мен Кайрат Кыргыздын чачын эле элестетем да. Азыр көзүңүздү жумганда эмнени элестетип атасыз? Эчтекени жаман көрүнүп калбайды. Кийинки сүрөт автоунаа. Автоунаа. Жакшы. Ооба, бул Мына сага эң сонун автоунаа. Кийинкиси көздү ачпай турабыз. Ачкан жокмун. Ач элексиз, Кийинкиси бул ак үйдү тартып беришиңиз керек. Кыргызстандагы Бишкек шаарында турган эң сонун апа-бакай ак үйдү тартып беришиңиз керек. Сиз Сиздин элестетүүңүз боюнча бул эмне? Ак үй? Жети этаж. Макул. Эмесе, кийинкиси. Ачы гүлсөзсүн билейин. Макул. Мен анда күлбөлө коеюн. Кийинкиси балмуздак. Балмуздак. Ооба. Вау, буну тутуп тура тартып кеттиңиз. Кийинкиси Джонни Депп. Джонни Депп. Джонни Деппти кандай элестетесиз? Джонни Деппти билбейм. Кыргыздар жагат ошончо Джонни Деппти элестетти. Анда Чупалак Батыр. Жок. Билбейм Чупалак Батыр. Мындай эле го Чупалак. Ооба, ошо. Эми, кезек келди. Азыр сиздин максатыңыз көзүңүздү ачып бериңиз. Көздү ачыңыз. Карайбыз, эмнени тартып. Мен таң Сонун калганым. эле тартып турмун. Кайрат Кыргызды жакшы тарткан экенсиз. Ушуну элестетесизби Кайрат Кыргызды? Кайрат Кыргыздын жүзүн жакшы билбейт экенмин, бирок ошо чачын. Бул сиздин оюңуз боюнча ак үй. Ак үй. Түрмөгө окшош экен. Кийинкиси бул автоунаа. Бул айым айдап бүткөндөн кийинки автоунаа экен, бир жыл. Кийинкиси балмуздак окшошкон Чупалак Батыр смайликтин бетине чейин кирип кеткен экен да. Тура эле. Мындай кылат го, мындай кылып. Бул смайлик окшошкон экен. Туп-тура. Мыкты. Рахмат. Эми кезек мага келди. Сиз сөздөрдү айтып турасыз, келиңиз бул жака. Өзүм оюмдан чыгарганбы? Ооба, өзүңүздүн оюңуздан чыгарган. Эң башкысы, Алтынай, Чупалак Батыр Кайрат Кыргыздар айтпайт, анткени мен аны айтып бүтүп койдум. Даярбыз. Азыр сиз ага чейин сөздөрдү эстеп туруңуз, кайсы сөздөрдү айткыңыз келет. Так, бул жака. Бисмилла. Азыр Көрүнбөйт экен эчтеке. жок, көрүнбөйт экен. Келиңиз. Мынакей. Маркер. Тура алыңыз. Сиз эми алып баруучу болуп сүйлөй берсеңиз болот. Сүйүүнү кандай элестетесиз? Жөн эле жүрөктө. Бул жака тартып берейинби? Жок. Бул жакабы? Ошондо мен сүйүүнү тартышым керек. Сүйүүнү тартыңыз. Окшошту? Эки эркек болуп калды го. Башы каякта турат? Ушул жак баш болуп атабы? Дагы? Күндү. Күн. Азыр. Окшошту? Ооба, окшошту. Болду. Трактор. Айыл дестеп. Кандай тракторлор бар? Жана сиз тарткан автону тартып коеюнбу? Жок, ал легковой машинада. Мындай. Трактор тартып бериңиз. Арткы дөңгөлөк чоңураак болуп болуш керек. Бул жана кетет. Артында дагы прицеп бар.
эми картошканы тартыңыз. Креативдүү картошка тартсаңыз. Креативдүү? Креативдүү картошка. Окшошту? Мен ак үйүм түрмөгө окшошсом, сиз мага түрмөнү тартып бербейсизби? Эмне андай жака абдан кызыгасыз? Экскурсияга барган болчумун да, ошо сиздин түрмөнүн эшиги чоң, чыккан тешиги кички деп коет го. Каяктан үйрөнгөнсүз сиздерди? Болду? Болду? Же дагы? Болду. Макул, сиз үчүн эми сизди да тартып берип коеюн, а? Суураак кылып тартыңыз. Азыр элестетип коеюн. Азыр. Бул сиздин башыңыз. Чачыңыз бул жака бурулабы же бул жакабы? Кандай бурсаңыз бурулар элес. Макул, ылыс эле кылып калган да. Бул жана мойнуңуз. Колуңуз бул жака кетсе, бул жака. Вау! Искусство болду го. Шедевр. Сиз каягына кетип калгансыз? Мына көрдүңүзбү, кыздардын башындагы нерсе пополочка. Мына эркектердин башы ушундай. Сиз буга чейин автоунаңыз деле менин эсиме кетпейт да. Мурду кыйшык автоуна. Эмнеге ал необычный автоуна? 15 жылдан кийин Эмесе, болот. урматтуу телекөрүүчүлөр, кимдики жакшыраак окшошту? Менин оюмча, Алтынайдыкы жакшы окшошкон болчу. Жакшылап караганда. Эми, бул жерде күн, эки адам сүйүүсү, чач кайрат кыргызды окшош экен. Окшош экен. Картошкабыз жакшы окшошкон экен. Креатив. Эми, менде суроо бар. Баардыгы билгендей эле, азыркы учурда балким жаштар деле көрүп жатса, сиздин кеңешиңиз тайм-менеджмент деген бар. Сиз убактыңызды кантип колдоносуз? Мен ойлойм, убакыттын көбүн баарына жетиш мүмкүн. Бул жаш болгондуктан баарына эле жетиш керек. Аз укташ керек. Мен негизи өтө эле аз уктайм. Канча саат? 5 саат. 5 саат. Ошондо саат 12-лерде уктап каласыз. 12-де уктап, 5-те, 6-да туруш мүмкүн. Көп уктабайм. Ошол. Таңем күлөрт, алтына жакшы келин боло турбайсың, эртең күнү туруш барасың. Негизи жакшы көрүм келбейт, бирок организм көп саат каалабайт. Бирок ден соолукка зыян деп угуп калам, бирок билбейм. Жакшы эле сезем өзүмдү. Ошондо сиз 6-дан туруп баштап жумушка барасыз, башка жумуштарды бүтүрөсүз, балким кандай бир курстарга барасыз. Негизи акыркы учурда эми жолдо эле жүрүп калдым, машина айдап эле, анткени барып турган точкаларым көп. Точкаларым дейли. Эми, бизде программабыз азыркы учурда соңуна келип жатат. Сизге келипиңизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым жүзүңүздөн жылмай түшпөсүн. Сизди көргөн сайын мои кызматкерлер аз көрүп жатса, экинчи тос болсун, мени да кармаса тос болсун, Кудай сактасын. Чоң рахмат сизге. Калуу тилектер болсо, телекөрүүчүлөр назарыңызда. НТВ программасына, жалпы жамаатына чоң рахмат. Сизге Арсен, бүгүнкү кечки маанайымды көтөрүп, негизи. Ошол. Барыңарга ден соолук, кыргызыбыз аман болсун. Жаман сөздөн, жаман көздөн сактасын. Хейтерлер дагы жазбала деп, хейтерлерге жылмайып коюш керек. Жок, аларга мынтип эле коюш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, New TV шоу программасы Арсен Султанов буйрса кийинки эфирден көрүшкөнчө бар болуңуздар, аман болуңуздар, жүзүңүздөрдөн жылмаю кетпесин, кайгырбаңыздар, кайгырсаңыздар да жылмайып туруп, бардык нерселерди көз жумуп коюңуздар. Мен Арсен Султанов, сак саламаттуулуңуздар, буйрса кийинки эфирден көрүшөбүз.